Афина Абдылдаева, Гүл кайырлар соолордо. Аңгеме. Үн коштоп аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы. Каргашалуу улуу ата мекендик согуштан кийинки жылдар болчу. Касиеттүү Талас өрөөнүнүн тоого жакын бир чакан айылында көпчүлүк катары кол кармаша түтүн булаткан Болот менен Күмүш бири суу катында, экинчиси тамекисинде иштеп жүрүштү. Экөөнүн арасынан кыл өтпөгөн ынтымагын оого бетер ширеткен даанакери шам чырагы 3 жашар кызы Салтанат болчу. Айкүмүш ич десе ичкен ашын жерге койгон, айткан сөзүн аткармайынча жаны тынбаган, нары өтө жоопкерчиликтүү, нары мээнеткеч жан болгондуктан аны жаш да болсо бизге баш болгонго жарайт деп звено башчылыгына аялдар өздөрү шайлап, чоңдор да алардын сөзүн эп көргөн. Болоттун ата-энеси келин ала электеле кайтыш болуп, алардын аш суусун бергенден кийин 2 бөлмөлүү, ортосунда далиси бар чакан үйүнө сүйгөн кызы Айкүмүштү алып келген. Эшик алдында отургузулган гүл сүлделе жок болчу. 1 жылдан кийин төрөлгөн кызын көтөрүп жүрүп, жаңыдан өсүп келаткан 5 түп аппапак бүрдүү гүл кайырды көргөн жаш келин таң кала: "Ай Болот, мына бул гүлдөр былтыр бар беле?" десе, "Бул жапайы гүлдөрдүн уруктары түшүп калып, ошолордон өсүп чыккан тура. Эч ким атайлап отургузган деле эмес" деп Болот жооп кайтарган. Анда бул гүлдөрдү жакшылыктын жышааны дейле. Салташ кызыбыз ушул гүлдөрдөй эле жагымдуу кыз болот экен. Карасаң, 5 экен. Демек, артынан дагы 4 бөбөктү ээрчитип келсин десе Болоту күлүңдөй: "А мейли, ошондой эле болсун. Менин көз ачыгым" деп тамашалаган. Кез-кезде сугарып коюшчу. Көзгө тарта гүл кайырлар бир ажайып гүлдөдү дейсиң, тим эле шыңга бойлорун көккө менменсине керип, алардын аппак, мала кызыл, кыпкызыл түстөрүнө коңшу келиндердин көзү түшүп, ай карасаң, жада калса гүлдөр да Айкүмүштү жакшы көрүшүп, өзү тигип койгонсуп, анын эшигине келип гүлдөгөнүн. Биздикинде кандай эле өспөйт я? Дешип күлүп калышчу. Алдына ат салдырбаган Күмүш бакыран көз, кетирекей мурун кызынын чачын ошол гүлдөрдү кайнак сууга чылап коюп, суутуп туруп чайкап жүргөндүктөнбү, айтоор жибектей жылтылдап, өсүмү да жакшы болду. 40 чач кылып өрүп бүткөн соң, учтары жазылып кетпесин деп, ак кебез менен учтап, ылдый тарта акырын муштап: "Өмүрүң да, чачың да узун болсун, садаган кетейин" деп койчу. Салтанаттын буудай иреңдүү жүзүнө кырмызы көйнөгү жарашып, көз мончок менен шөөкөттөлгөн кундуз тебетейинин төбөсүндөгү бир тутам үкүсү чуркаган сайын жерге назик желпилдеп, атасынын ичин ого бетер элжиретчү. Жаратылышынан дулдуюп, көп сүйлөбөгөн Болот кызын канчалык ичи эзиле жакшы көрүп, аспиеттеп турса да, анысын билгизбей, тек гана мээримин төгө күлүңдөп тиктечү. Аны апасы булар тукуму менен ушундай көп сүйлөбөгөн, айтканынан кайтпаган көкмелдей болушат. Илгери эртең менен кош айдаганы кетип баратканда, Болоттун атасын, сенин чоң атаңды, кандайдыр бир себептен улам энеси тилдеп коет. Ал таарынып, тамак ичпей, жумушуна кете турган болгондо: "Ме, таарынганыңды коюп, мына бул өпкөнү жеп ал" десе, тултуюп оозун ачпайт. Анткенине карабай болбой жатып, апасы оозуна тиштетет. Кечинде келсе, баягы өпкө ошол бойдон оозунда тиштелип жүргөндүгүн, аңыз кылып жүрүшкөнүн мен да уккам деп тири укмуш өжөрлүгүн кызына айтып күлүп калчу. Ошентсе да Салтанат негедир атасына көбүрөөк жакын эле. Ал тургай тили чыкканда да биринчи эле "Ата, атя" деп атасынын төбөсүн көккө жеткирген. Болот жумушунан кирпигинин тартса жыгыла турган болуп, чарчап, чалгып келе жатканда кызы көрө салып: "Атам келатат, атам келатат" деп көпөлөктөй канатын жая, атасын көздөй тызылдап жүгүрчү. Кетминин ыргытып жиберип, мойнуна асылып калган кызынын быйтыйган колдорунан
тердеп кеткен самайынан жыттагылаган болоттун кабагы чайыттай ачыла, дүнүйөсү түгөл боло түшчү. Алганың жакшы болсо жакаңа карат, жаман болсо чачыңа карат дегендей, таштай бышык Айкүмүш өзү деле керелигечке жаны тынбай иштеп келип, анын үстүнө түгөнбөгөн үй жумуштары да мойнунда экенине карабастан, суугаттан ылай, суу, тер болгон жубайын келер замат жаш баладай чечиндирип, жуундуруп, башка кийимин кийгизип, кир болгон кийимдерин бир самыга чылап коюп, бир аздан кийин жууп, кургаганда таптап койчу. Айкүмүштүн жанда жок тазалыгын билген Болоттун жолдоштору: биздин чулгообузду резина өтүгүбүздөн сууруп чыгып, катарына коюп койсоң, тим эле тип-тик туруп калат. Ал эми Болоттуку жатып калат эмнеге дешип тамашалап каткырышчу. Түнт Болот мурутунан жылмайып, ичинен жарына ыраазы боло, алардын суроосун жоопсуз калтырчу. Айкүмүш эртең менен турганда бирөө жасап бергендей болуп калат деген ой менен жумушунун көбүн түнкүсүн эле бүтүрүп салчу. Өзү иштөө да болгондуктан Болоту менен кызын жаткызып коюп, 10-чу чыракка жанар майдан толтура куюп, шишесин жаркырата тазалап алып, анын жарыгында сайма сайып, курак курап, уядай чакан үйүн алда немедей кылып жасап койгон. Алардын бет маңдайындагы үйдө Болоттун согушта каза тапкан алысыраак тууганынын аялы жашачу. Гүлсүн бир эрди менен көктү, бир эрди менен жерди шыпырган, ар ким менен кыямат болуп ажылдаша турган аксым, каражаак аял болчу. Атасы жиндинин бири жинди, энеси жиндинин баары жинди дегендей, анын уулу гана эмес, 2 кызы да жайсыз чыкты. Баласы кичинесинен учук оорусуна чалдыккандыктан, каттуу жумушка жарабайт деп тим койгондуктан, ал чөп желке, мажүрөө болду. Бекерчи Көчөрбай кылар иши, салар кушу жок дейди да, бейопада болуп жүрүп, 15ке чыгып калды. Гүлсүндүн тестиер болуп калган кыздары да айран уютса ириткен, тери илесе чириткен бүлөдөн болуп өсүп жатышты. Алардын энеси да көчөгө чыкса жардай катын, үйүнө кирсең көрдөй катын демекчи жеткен шалаакы эле. Ошондуктан алардын үйүнө баш бакканда эле коңурсуган сасык жыт муурунуңа бур дейчү. Айыл десе аял күлүк, үй десе уй күлүк деген сөз ошол Гүлсүндөй аялдар жөнүндө болсо керек. Ай дээр ажосу жок, кой дээр кожосу жок. Жесир аял кыздарын ээрчитип алып, ушул айылдын четки көчөсүндө жашаган төркүндөрдүкүнө 2 күндүн биринде эле жөнөп калчу. Алчы көз Көчөрбай болсо өзүндөй бадирек, албыр-салбыр адепсиз балдар менен айылдагы жүрүм-туруму бузук, ичкиликке берилген аялга барып, жашабай жатып, үйүргө кошулуп алган. Бир күнү Айкүмүш энеси сыркоолоп, ооруканада жатканын угуп, Талас шаарына кетти. Ал кезде тынымсыз каттап турган азыркыдай автоунаа жок болгондуктан төркүнүнө түнөп калып, эртеси келди. Так ушундан пайдаланып, алардын үй бүлөсүн ала кула кылып, ыркын кетиргиси келген Гүлсүн: "Аялың үйдө жок турбайбы? Келип чай ичип кет кайним" деп Болотту сырдуу кылгыра карап чакырып кетти. Үйдөгү иштерине чай кайнамдай буйдалып, анан барса, Гүлсүн жаңы көйнөгүн кийип, кызыл жоолугун кыйгачтай салынып, кашын боеп, деги эле башкача күлүңдөп тосуп алды. "Сени келет деп каттама жасап, картошка кууруп койдум. Анан дагы" деп акалактап барып, бир бөтөлкө аракты алып чыгып, стакандар менен Болоттун астына койду. "Рахмат жеңе, рахмат. Айткандай, балдар кайда?" "Эмне? Алар жок экен деп менден коркуп жатасыңбы? Дароо эле балдарды айтасың да. Менин деле абалымды кандайсың жеңе деп сурап койсоң, бирдемен короп калабы? Же жеңең экеним жалганбы? Элдин сендей эле кайнелери жеңелеп жандарын коюшпайт, этек жеңдерин тытмалап. Сен" деп Болотко үмүттүү карап,
Мен аларды айылдап келгиле деп апамдардыкына жибергем. Демейде арак ичпеген болот 100 граммдан кийин эле сөзү көбөйө чечиле сүйлөп, бөтөлкө аяктап калганда колун мойнуна кылыктана артып, денесин дүүлүктүргөн жеңеси көзүнө ушул кечте бир башкача керемет көрүнүп кеткенге даремети жетпей, Гүлсүндүн кучагында түнөп калды. Түнү менен желгенин жел, конгонун колот билбеген, демейде үйүндө түнөбөгөн Көчөрбай ууру мышыктай жылып киргенде, апасынын койнунда карындаштары эмес, башка чапса да былк этпес болуп, коңурукту кош тартып уктап жаткан коңшусун көрдү. Адатынча ыкшып, жөтөлүп жибербейин деп оозун баса, кайра акырын жыла чыгып, муштумдарын кекерлүү түйө эшик алдында көпкө отурду. Шорду атам жер кучактап, бөтөн жерде өлүп жатса, бул шүмшүк болсо, аялы бир күнгө төркүнүнө кетери менен менин апама жетип келгенин кара. Энемдин го деги бети жок, жүрдүк. Бая күнү бригадирди сарайда алып жатканын көргөм. Эми мунусу. Кызуу болуп, каттуу уйкуда жаткандар анын кирип чыкканын сезишпеди. Таң агарганда гана башына союл тийгендей чоочуп ойгонгон болот чала була кийинип алып, эшикке шашыла чыкканда, тигинде букжуйуп отурган Көчөрбайды көрө селт этип, "Сен эмне отурасың бул жерде?" деп жиберди. Теги үнсүз гана көзүнүн огу болсо атып жибергиси келип, болотту кыжырлуу тиктеди. "Быкыйым чыгып калды го" деп өзүн күнөөлүү сезген болот шашкалактап, калтырган колдору менен өз короосунун эшигин буйдалап жатып, араң ачты. Артынан акырая тиктеген Көчөрбай, "Карасаң бу акмакты. Эмне отурасың" деп коет да уялбай. "Сениби, шашпа. Көргөзөм сага" деп үңкүйүп отурган жеринде ойлуу катты. Айкүмүш энесин көрүп, эртеси үйүнө келип, бурчта жыйылган жүгүнүн бузулбаганын көрдү. Оюнда кири жок, бейкапар аялы күйөөсүнө узаткан суроосунун жообун өзү берди. Байкушум, төшүк салгандан эринип, бүкүлү кийимчен эле жатып алдыңбы? Салташта сени менен жатып, күнүп алыптыр. Таң атканча колдору менен жан-жагын сыйпалап, аталап издеп жатып, араң уктабадыбы? Ооба. Күйөөсү аялынан көзүн ала качып жооп берди. Гүлсүн менен өткөргөн бейнике түнүн элестетип, кулагына анын күлкүсү угулуп кетип, анан өзүнөн өзү чоочугандай, "Апам жакшы бекен?" дегенге араң жарады. Айкүмүш энесинин ашказандагы жырасы жарылып кетип, доктурлардын күчү менен жакшы болуп калганын айтып берип жатып, күйөөсүнүн бүкмөлүү абалын байкаган жок. 20-кылымдын 50-60 жылдарында айыл турмушу кичинеден оңолуп, эмгек акысына жыл аягында буудай алышып, тегирменге ун тарттырышып, нанга курсактары кенен тоюнуп калган учур. Тамеки тегилип бүткөндөн кийин болот менен Айкүмүш балык жоон кылып жабылган үйүнүн топурагын калыңдап шуап, үстүн кара кагаз менен жаап, катуу шамал учурбасын деп таш бастырышып, сыртын жумурткадай кыла актап, терезелерин сырдашты. Эми короосунун айланасын бүтүш керек эле. Болот бирөөлөрдүн жыгач калыбын сурап келип, баксалап дуал менен курчашты. Бул бир нече жумада бүтүрө турган иш болгону менен жайлай чарбанын ичинде жүрүшүп, бош учурларда гана алектенишип көпкө созулду. Буларды эртеликеч көрүп жүргөн Бейбереке Күлсүндүн ою онго бөлүнүп, жаны кашайып жүрдү. "Менин эримдин согушта өлүп калганын карабайсыңбы? 3 бала менен аялым кантет деп кичине этият болбойбу ал урган. Оозун ачкан неме эле делдиреп жүрүп, окко учуп алды. Мына, болот аман эсен эле келбедиби? Шордууга шорпологон аш жакпайт болуп, уулум да кеселман. Анысы аз келгенсип, чоңойгон сайын ээсине кирмек тургай, барган сайын кара өзгөй болуп баратат. Акыркы күндөрү болсо дуң коюп эле кабагы таптакыр ачылбай калды. Ушул аяк бошотоор болуп, желкемде отурбай, кишидей болсо өзү эле көп жумуштарды бүтүрүп салбайт беле? Тигине Айкүмүштөр тим эле Кытай сепилиндей кылып, тегерегин бүтөп алышты. Болотту эптеп кайырмагыма бир илдим эле,
Ал да ошол бойдон карабай койду. Бир жолу бирге жатып, эртеси кайдан көрдүм кара эшик делген мен эмес. Амалы көч Гүлсүн болотту кантип кайрадан жакындатуунун жолун ойлонуп жатты. Эртеси түш ченде иштеп аткан жубайларга басып келип, «Иш илгери, аракет кылса берекет» деген ушул экен да. Жай бою жаныңар тынбай жатып, бүтө жаздап койдуңар. Кир жуусаң киндиктешиңди изде дегендей, биздин колубуз тийбей жатса, бир жолу чакырып, чай бергенге жарабайт деп жүргөндүрсүңөр. Үйгө келип, чай ичип кеткиле, деди. Алар келгенде Гүлсүн кумганга жылуу суу куюп, кирсамынды Айкүмүштүн колуна карматып жатып, «Жетим күлчөтай эле жасадым, эт жогун билесиңер да». Анан салтанатты карай, «Келе кой, сен бир үйдүн чоң кызысың да, апасынын жардамчысы», деп көшөгөрлөнө күлдү. Таластыктарда камырдан жасаган оокаттын түрлөрү көп. Гүлсүн башка оокатты тыңдап бышыра алчу эмес. Бир билгени күлчөнү жакшы жасачу. Устаттыгымды бир көргөзөйүн деп, камырды аябай жууруп, көпкө чейин ийилеп, тыныктырып коюп, кайра дагы жеткире ийилгенден кийин гана үлпүлдөтө жука кылып жайды. Шар кайнаган сууга кайнатып, үстүнө чык менен бир чыны сары майды чылпылдата куйду. «Жеңе, сиздин күлчөтайыңыз такыр эзилбейт. Мен жумуртка кошсом деле сиздикиндей болбойт», деп Гүлсүндүн көңүлүн көтөрүп коюу максатында Айкүмүш атайлап айтты. Анын бардык тамакка өткөрө маш экенин элдин баары билчү. Гүлсүнгө дал ушундай сөз керек болуп турган. «Туура айтасың. Жакшы көргөн келиним эмессиңби? Сенден жашырмак белем. Сырын айтып берейин. Кайным да жеген сайын мени эстеп, рахматын айтып жүрсүн», деп шаңкылдай күлө болотту алек-чалек кыла көз кырын таштап койду. Айкүмүштүн куулук шумдугу такыр жок эй. Өзүн өзү кемсинтип, эринин көзүнчө менден кеңеш сурап атканын кара, деп ойлоп сөзүн улантты. «Апамды билесиңер да, иш десе ишти, аш десе ашты билген билерман. Ал чындык эле. Айылдагылар энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деген сөз деле кээде туура келбей калат турбайбы? Болбосо энесинен канча тарбия көрсө да, бул Гүлсүнгө такыр жукпаптыр, деп айтып калышчу. Кантса да кирди чыкты болуп, анча мынчасы эсинде калса керек. Апасынын аялдын жакшы жаманы супарасынан, камыры одур болуп катып калган өлүгүнөн билинет деген сөзүн эстеп, жанаракта эле аларды тазалаган болчу. Камыр жууруй турган сууну апам мурун эле кайнатып, муздатып коюп, анан туз салып жууру деп үйрөткөн. Мен жумуртка кошпойм, сен да ошент. Ага кошкон жумурткаңды кайниме куруп берсең, пайдасы тиет, деп булсам ачык эле болотко тийишти. «Рахмат, жеңе, кой сойгондой эле сыйладың. Уулуң орукчан, кыздарың жаш, чарбагың бекилбей турат. Зымпымыңды жыйнап койсоң, болот экөөбүз жардам берели. Кышка чейин бүтөп салсак, ит, куш, мал кирбей калат», деди Айкүмүш. «Ушундай ойдогуну айттырбай билген келиним бар дейм да. Кайним болсо айтмайынча деги билбейт. Өгүнү сен төркүнүңө кеткенде келип кичине жардам берди эле. Ошол бойдон жок», деп болотту алдыртан тиктеп койду эле. Айласы кууруган болоттун деми токтолуп, аба жетпей калгансып, көкүрөгүн тырмалап, «Кол тийбей», деп күңк этти. Акылга дыйкан Айкүмүш байдан бери жеңесинин сөз учугун улам күйөөсүнө тийгизип, тийишип атканын даана эле түшүнүп отурду. Анын болотко көңүлү кош эмес экенин мурда эле билчү. Бирок эркекке ишенгенче эки босогоңо ишен дегенди угуп жүрсө да, өз күйөөсүнө чексиз ишенчү. «Байкуш жеңем кантсин, жесирдик деген кыйын да, өзү жаш эле калды», деп ага боору оруп, кызганчу деле эмес. «Кайниңиздин сырын билесиз жеңе. Кичинесинен мокок, жалтак. Керек болгондо өзүңүз эле айтып туруңуз. Колуна жугуп калмак беле, жардам берет. Эми биз кетели. Бир аз жери калды эле, бүтүрүп коелу», деп кызын жетелеп сыртка чыкты. Болотта ордунан козголуп, аялынын артынан басты. Эшикке кошо чыккан Гүлсүн ага күлө карап, колтугуна колун сойлото салып, акырын чымчып койду.
Көчөдөн келе жаткан Көчөрбай алдында кызын жетелеп капарсыз чыгып бараткан Айкүмүштү, алардын артында узатмыш болуп чыгып келатып, энесинин кайнисин тымызын ойсоктоп чымчылаганына дулдуя кызарган Болотту көрүп, жини кайнай үйүнө кирди. «Балам, Күлчөтайды ысыгына жеп ал», деп энесинин карбыластай түшкөнүн байкаган уулу бая күнү Болотту койнуна алып жатып, бүгүн аялын кошо чакырып, экөөнү кайсы бети менен тиктеп тамак берип отурат, деп курсагы ачка болсо да алдына койгон табакты тиктеген калыбында үнсөзсүз отура берди. «Көчүш, эмне, тоюп келдиңби? Жебейсиңби жалдырабай?» дегенде энесине акшыя бир карап алып, табакты көңтөрө тээп эшикке атып чыкты. «Жинди болгон го бул? Ырыскыны тепкен эмнеси?» деп энеси күнөөлүүдөй күбүрөдү. Ушул көз ирмемде Болот менен коюндашып жаткан түнүн эстей салып, уулунун ошону көрүп калганын арты калбырлуу неме даана түшүндү. Бул учурда Салтанат эшигинин алдындагы бактын көлөкөсүндө куурчактары менен ойноп жаткан болчу. Ал кезде айылда куурчакты кол менен ар бир эне өз билгениндей жасап берчү. Салтанат апасынын түрлөп кийинкен кооз куурчактарынын ар бирине ат коюп алып, алар менен өзүнчө божурап сүйлөшүп отурган. «Ала жылкы жоголбойт, арамза адам оңолбойт» дегендей, биттин ачуусун сиркеден алгысы келген дили арам Көчөрбайдын көзү бейкапар ойноп отурган быйтыйган наристе кызга түштү.